24-бөлүм. Дөөт ал жерден чыгып, Эйин гединин коопсуз жерлеринде жашады. Шабул пелиштиликтерди кууп, кайра кайтып келгенден кийин ага Дөөт Эйин геди чөлүндө деп билдиришти. Шабул бүткүл Ысрайылдан тандалган 3000 киши алып, Жейрен мекендеген тоолордон Дөөттү жана анын кишилерин издөөгө чыкты. Ал жолдогу кой камачу кашаага келди. Ал жерде үңкүр бар болчу. Шабул ага заара ушатканы кирди. Дөөт болсо кишилери менен үңкүрдүн түп жагында отурган эле. Дөөткө өз кишилери мындай деп айтышты: Теңирдин сага мен сенин душманыңды өз колуңа салып берем, аны каалаганыңдай кыласың деген сөзү аткарылар күн келди. Дөөт туруп барып, Шабулдун сырт кийиминин этегинен акырын кесип алды. Бирок Шабулдун кийиминин этегинен кесип алгандан кийин Дөөттүн жүрөгү ооруду. Анан ал өз кишилерине: Теңир мага өз мырзама, Теңирдин майланганына кол салууга жол бербесин, анткени ал Теңирдин майланган адамы деди. Ошентип Дөөт ушул сөздөрү менен өз кишилерин токтотуп калды. Алардын Шабулга каршы көтөрүлүүсүнө жол берген жок. Шабул болсо ордунан турду да үңкүрдөн чыгып жолго түштү. Андан соң Дөөт да туруп үңкүрдөн чыкты да Шабулдун аркасынан: "Мырзам, падыша" деп кыйкырды. Шабул артын караганда Дөөт жүз төмөндөп ага таазим кылды. Дөөт Шабулга мындай деди: "Дөөт сага жамандык кылууну ойлоп жатат деген кишилердин сөзүн эмнеге угасың? Бүгүн Теңир сени үңкүрдүн ичинде менин колума салып бергенин өз көзүң менен көрдүң. Мага сени өлтүр деп айтышты. Бирок мен сени аядым. Мен өз мырзама кол көтөрбөйм, анткени ал Теңирдин майланган адамы деп айттым. Ата, менин колумдагыны кара. Кийимиңдин этегинен кесип алдым, бирок сени өлтүргөн жокмун. Менин оюмда жамандык кылуу да, кылмыш кылуу да жок экенин, сага каршы күнөө кылбаганымды ушундан билип ишен. Сен болсо мени өлтүрүү үчүн издеп жүрөсүң. Теңир ортобузда калыс болсун. Мен үчүн сенден Теңир өч алсын. Сени өлтүрүүгө колум барбайт. Байыркы накыл сөздө мыйзамсыздардан мыйзамсыздык чыгат деп айтылат. Сени өлтүрүүгө колум барбайт. Ысрайылдын падышасы кимге каршы чыкты? Сен кимдин артынан кууп жүрөсүң? Өлгөн иттин бир бүргөнүн артынан. Теңир өзү сот болсун. Экөөбүздүн ортобузда калыс болсун. Ал менин ишимди карап, талдап, мени сенин колуңдан куткарат. Дөөт ушул сөздөрдү Шабулга айтып бүткөндө: "Шабул, бул сенин үнүңбү, уулум Дөөт" деди. Анан Шабул катуу ыйлады. Ал Дөөткө мындай деди: "Мага караганда адилеттүү экенсиң, анткени сен мага жакшылык менен жооп бердиң. Мен болсо сага жамандык менен жооп бердим. Сен муну бүгүн мага жакшылык кылууң менен далилдедиң. Теңир мени сенин колуңа салып бергенде, сен мени өлтүргөн жоксуң. Душманын колго түшүргөн адам аны аман соо кое бермек беле. Бүгүн мага кылган ишиң үчүн Теңир сага жакшылык менен кайтарсын. Эми мен билем, сен сөзсүз падышачылык кыласың. Сенин колуңда Ысрайылдын падышачылыгы бекем болот. Азыр болсо мага Теңирдин алдында сенин көзүң өткөндөн кийин тукумуңду унутпайм, атаңдын тукумунун арасынан ысымыңды өчүрбөйм деп ант бер." Дөөт Шабулга ант берди. Шабул үйүнө кайтты. Дөөт болсо кишилери менен өзү жашынган жерин көздөй жогору чыгып кетти. 5-бөлүм. Силердин араңарда бузуктук кылган адам бар экенин уктум. Ал өзүнүн өгөй энесин алып алыптыр. Мындай нерсе бутпарастар арасында да кездешпейт. Мындай иш кылган адам арабыздан чыгарылса экен деп ыйлагандын ордуна кекирейсиңер да. Араңарда болбосом да рухум силер менен, ошондуктан өзүмдү араңарда жүргөндөй эле сезип, мындай иш кылган адамга карата чечим чыгарып койдум. Теңирибиз Иса Машаяктын ысымынын урматына чогулганыңарда, рухум силердин араңарда. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү, Теңирибиз Иса Машаяктын күчү менен ал адамдын жаны куткарылып калыш үчүн, денеси кыйналыш үчүн аны шайтанга берип салгыла. Мактанар жөнүңөр жок, бир аз эле ачыткы бүт камырды ачытарын билбейсиңерби? Жаңы камыр болушуңар үчүн эски ачыткыдан арылгыла. Силер ачыткысыз камырсыңар, анткени Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. Ошондуктан эски ачыткы бузуктук жана куулук шумдук менен эмес, ачыткысызынан таза жүрөк жана чындык менен майрамдайлы. Мен силерге бузуктук кылуучулар менен мамилелешпегиле деп кат жазып жибергем. Бул дүйнөнүн бузуктук кылуучулары, дүйнөкорлору, талап тоноочулары жана бутка табынуучулары менен мамилелешпегиле дебейм. Болбосо бул дүйнөдөн таптакыр эле чыгып кетүүгө туура келмек. Мен силерге бир тууганыңармын деп коюп, бузуктук кылганын, дүйнөкорлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик ичкенин, уурлук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле. Атыгүл аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле деп жазгам. Сырттагыларды соттоп эмне кылам? Жыйындагыларды силер соттошуңар керек эмес беле? Сырттагыларды Кудай соттойт. Ошондуктан бузулган адамды араңардан чыгарып салгыла. 3-бөлүм.
Ал мага: адам уулу, сенин алдыңда эмне турса ошону же. Бул түрмөк китепти же, анан бар Исраил үйүнө кайт деди. Ошондо мен оозумду ачтым. Ал мага бул түрмөк китепти жегенге берди. Ал мага: адам уулу, мен берип жаткан бул түрмөк китепке курсагыңды тойгуз жана ичиңди толтур деди. Ошондо мен аны жедим. Ал оозумдун ичинде балдай таттуу эле. Анан ал мага мындай деди: адам уулу, тур, Исраилга бар. Аларга менин сөздөрүмдү айт. Анткени сен татаал түшүнүксүз тилде сүйлөгөн элге жиберилип жаткан жоксуң. Сен Исраилга жиберилип жатасың. Сен сөздөрүн түшүнө албаган, татаал түшүнүксүз тилде сүйлөгөн көп элдерге жөнөтүлүп жаткан жоксуң. Эгерде мен сени аларга жиберген болсом, алар сени угушмак. Исраил болсо сени уккусу келбейт, анткени алар мени уккусу келбейт. Анткени бүт Исраилдин чекеси катуу, жүрөгү таш. Мен алардын жүздөрүнө каршы сенин жүзүңдү катуу кылдым, жана алардын чекесине каршы сенин чекеңди катуу кылдым. Мен сенин чекеңди таштан да катуу болгон алмаздай кылдым. Алардан коркпо, алардын жүздөрүнөн үрөйүң учпасын, анткени алар козголоңчул тукум. Анан ал мага мындай деди: адам уулу, менин сага айта турган сөздөрүмдүн баарын жүрөгүң менен кабыл ал, кулагың менен ук. Тур, өз элиңдин туткунда жүргөн уулдарына бар. Алар менен сүйлөш, аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт. Алар укса да, укпаса да айт. Анан мени рух көтөрдү. Ошондо мен өзүмдүн артымдан Теңирдин даңкы өз ордунда баталуу деген күркүрөгөн катуу үндү уктум. Ошондой эле жаныбарлардын бири-бирине тийишип турган канаттарынын дабышын, алардын жанындагы дөңгөлөктөрдүн түкүлдөгөнүн жана катуу добушту уктум. Мени рух көтөрүп алып кетти. Мен капаланып тынчсызданган рухум менен бара жаттым. Теңирдин менин үстүмдөгү колу күчтүү эле. Мен Тель-Авивде туткунда жүргөндөргө, Кебар дарыясынын жээгинде жашап жаткандарга келдим. Алар жашаган жерге келип токтодум. Алардын арасында таң калуу менен 7 күндү өткөрдүм. 7 күн өткөндөн кийин мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, мен сени Исраилга сакчы кылып койдум. Сен менин оозумдан чыккан сөздөрдү угуп, аларды менин атымдан эскертесиң. Мен мыйзамсыз адамга сен өлөсүң деп айтканда, сен аны алдын ала эскертпесең, мыйзамсыз адам тирүү калыш үчүн, аны мыйзамсыз жолунан сакташ үчүн, аны менен сүйлөшпөсөң, анда мыйзамсыз адам өзүнүн мыйзамсыздыгы үчүн өлөт. Анын канынын кунун мен сага төлөтөм. Эгерде сен мыйзамсыз адамды алдын ала эскерткен болсоң, бирок ал өзүнүн мыйзамсыздыгынан, өзүнүн мыйзамсыз жолунан бурулбаса, анда ал өз мыйзамсыздыгы үчүн өлөт. Сен болсо өз жаныңды сактап калдың. Эгерде адил адам өзүнүн адилдигинен четтеп, мыйзамсыздык кылса, анда мен анын алдына тоскоолдук коем. Ошондо ал өлөт. Сен аны алдын ала эскертпеген болсоң, ал өзүнүн күнөөсү үчүн өлөт. Анын адил иштери эске алынбайт. Анын канынын кунун мен сага төлөтөм. Адил адам күнөө кылбаш үчүн сен ага алдын ала эскертсең, ал күнөө кылбаса, анда ал тирүү болот. Анткени ал эскертилди. Сен да өз жаныңды сактап калдың. Ошол жерде Теңирдин колу менин үстүмдө эле. Ал мага: тур, талаага чык, мен сени менен ошол жерде сүйлөшөм деди. Мен туруп талаага чыктым. Ошол жерде Кебар дарыясынын жээгинен мен көргөн даңкка окшош Теңирдин даңкы турган экен. Ошондо мен жүзтөмөндөп жыгылдым. Мага рух кирип мени өйдө тургузду. Ал мени менен сүйлөшүп мындай деди: үйүңө барып бекин. Адам уулу, сени жип менен байлап салышат. Сен аларга бара албай каласың. Мен сенин тилиңди таңдайыңа жабыштырам. Ошондо сен дудук болуп, алардын айыбын ашкере кылуучу болбойсуң. Анткени алар козголоңчул тукум. Бирок мен сени менен сүйлөшкөндө сенин оозуңду ачам. Ошондо сен аларга айтасың: Кудай Теңир мындай дейт. Кимдин уккусу келсе, ал уксун. Кимдин уккусу келбесе, ал укпай эле койсун. Анткени алар козголоңчул тукум. 39 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Мен Теңирге бекем ишенгем. Ошондуктан ал мага назар салып, менин зар моңумду укту. Мени коркунучтуу чуңкурдан, баткактуу саздан чыгарып, буттарымды ташка коюп, кадамымды бекемдеди. Кудайыбызды мактаган жаңы ырды оозума салды. Көп элдер көрүшөт да коркуп калышат. Ошондо Теңирге ишенишет. Теңирден үмүт кылган жана текеберлерге, жалганга берилгендерге кайрылбаган адам бактылуу. Теңир, Кудайым, сен көп иштерди жасадың. Сенин бизге көрсөткөн кереметтериңди, биз жөнүндөгү ниеттериңди ким айтып бүтө алат? Ким тең келе алат сага? Мен мунун баарын жар салып айтаар элем, бирок аларга сан жетпейт.
Kurmandык менен тартууларды сен каалаган жоксуң, бирок сен менин кулагымды ачтың. Бүтүндөй өртөлчү курмандык менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты талап кылган жоксуң. Ошондо мен бара жатам. Түрмөк китепте мен жөнүндө жазылган. Мен сенин эркиңди аткаргым келет. Кудайым, сенин мыйзамың менин жүрөгүмдө дедим. Мен сенин чындыгыңды улуу жыйында жарыя кылдым. Оозумду тындырган жокмун. Муну сен билесиң, Теңир. Сенин чындыгыңды жүрөгүмө каткан жокмун. Сенин ишенимдүүлүгүңдү жана куткаруу ишиңди жарыя кылдым. Сенин ырайымың менен чындыгыңды улуу жыйындын алдында жашырбадым. Өзүңдүн ырайымыңды менден аяба, Теңир. Сенин ырайымың менен чындыгың мени дайыма коргоп жүрсүн. Анткени мени сансыз кайгы курчап алды. Мыйзамсыз иштерим өз башыма жетти. Ошондуктан эч нерсени көрө албай жатам. Алар башымдагы чачымдан да көп. Мени жүрөгүм таштап кетти. Ырайым кылып мени куткарып ал, Теңир. Мага жардамга шашыл, Теңир. Менин жанымдын өлүмүн издегендердин бардыгы уятка калышсын, маскара болушсун. Мага жамандык каалагандар артка кайтышсын, күлкү болушсун. Мага жакшы дегендер өздөрүнүн маскара болуп калганына үрөйлөрү учсун. Сени издегендердин баары кубанышсын, сени менен шаттанышсын. Сенин куткаруу иштериңди сүйгөндөр Теңир улуу деп тынбай жар салышсын. Мен алсызмын жана жакырмын, бирок Теңир мен үчүн кам көрөт. Менин жардамчым да, куткаруучум да сенсиң, Кудайым. Кечикпе.